Хадисте карасаңыздар, мына ошо мусулмандын башчысы эле жалпы мусулмандарга кирет да. Бирок пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жалпы мусулмандардан бөлүп айтты да. Насаат бул мусулмандардын башчысына жана жалпы мусулмандарга деди. Демек, аларга кылынган кээ бир мамилелердин айырмасы бар да. Айрыкча ушу насаат бөлүмүндө. Аларды жакшылыкка чакыруу, жамандыктан кайтыруу бөлүмүндө. Ошондуктан бардык ахли сунна ошо хадисти шархтаган алымдары Ибн Ражаб, Ибн Теймия жана андан башка алымдар чечмелегенде баары тең баса белгилеп айтып кетишкен да. Мусулман башчыга насаат ким кылгысы келген болсо, жылуу жумшак сөз менен, жакшы мамиле менен өзүнчө айтсын депчи. Бул ошол хадистерден эле жана асарлардан алынган да. Мисалы, Ибн Аббас деген сахабага бир адам келип сурайт да. Мен ошол өзүмдүн башчымды, мындай жаткан мусулман башчысын жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтарайын дегенде, ал айтканда, эгерде ошондой кыла турган болсоң, өзүң менен анын ортосунда деген да. Көрүңүздөрбү? Ибн Аббастын насаатын мындай жатканда жарыя салып атып атат. Ошонун маанисинде эле да пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын хадиси бар. Имам Мухаммад Муснад деген хадисте ким бийлик ээсине бир насаат айткысы келген болсо, аны жарыя кылбасын деп атат. Аны колдонон алып өзүнчө айтсын.